баарыбызга тиешелүү. لا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Силердин араңардан фазилети бар, колунда барлар, Аллах Таала артыкчылык берип койгон адамдар, бай адамдар жакын адамдарына берип аткан кайрымдуулуктарын токтотпой болсун. Кедей адамдарга, мухажирлерге, Аллах жолунда мухажир кылып келген адамдарга жакшылыктарын токтотпосун. Кедейлерге, жакын туугандарына берген кайрымдуулугун токтотпосун. Айтсын ал кечиримдүү болсун. Жана жүзүн кең кылсын, ал адамдарга мамилесин түзөсүн. Аллах аны кечиришин жакшы көрбөйбү? Аллах аны ала тухибуна ан яғфираллаху лакум. Силер үчүн Аллахтын кечирими болушун каалабайбы? Аллах Таала ырайымдуу, кечиримдүү деген. Дегенде Абу Бакр Сыддык айткан, албетте каалайм, Аллахтын кечиримин каалайм деп туруп, кайра кайрымдуулугун айткан. Ушундай жаман сөздөр айтылса дагы мамилени бекемде коюш эмес, кайрадан дагы кайрымдуулугун өз кепилине алгандыгын, өзүнүн үй бүлөсү эмес, башка үй бүлөнүн дагы багып турган ишин улантты ал нерседен. Шариятыбыз ушул нерсеге буйрут тугандар, сиз жөнүндө кандай гана жаман сөз айтпасын, Аллахтын кечиримин жакшы көрбөйсүзбү? Уланта бериңиз. Анткени бул аят бизге дагы түшкөн. Бул аят Абу Бакрга түшкөн аят бардык үммөткө тиешелүү. Бир адам ушинтип айтылынат, мен дайым мамиле кылайын десем, тагаларым менен мамиле, таганы билесиздер, апа менен бир туугандар. Тагам менен мамилени кылайын десем, тагам менен апам урушуп кеткен дагы мамиле кылба деген. Ошондуктан мамиле кылбайбыз. Бирок ушу мамиле кылууну каалайм. Аллах менен мамиле кылышты каалайсыңбы? Анда мамиле кыл. Эгерде ким мамиле бири-биринин мамилесин үзбөсө, Куранда аят бар: "Вала тазиру вазирату визра ухра." Бирөө-бирөөнүн күнөөсүн кечирбейт деп. Балким тагасы менен мамилени үзгөн болбосо, мамиле келишпесе, балдарга тийишпей эле коюш керек. Балдар мамилени кыла бериш керек. Бизде барго тагалары менен мамиле кылбасын деп кээде күйөө балдарын тыят. Абалары менен мамилени бекемдеш үчүн. Шариятка каршы чыгып атканын унутпаш керек. Мейли бала ким менен мамилени жакшы кылсын, эң негизгиси шарияттан чыкпаса болду. Абаларын көбүрөөк жакшы көрөбү, тагаларын көбүрөөк жакшы көрөбү, дагы кимди жакшы көрөт, шарияттын негизинен чыкпаса болду. Ал жерге отуруп алып туруп, Аллах Тааланын аятына каршы чыкпайлы. Айрыкча үй бүлөлөр ажырап кеткен учурда атасы менен мамилени катташпасын деп кичинекейинен бөлүнөт. Же болбосо апасы менен мамилени кылбасын деп туруп, бул нерселердин бардыгы Аллах Тааланын коюп койгон шариятында чыккандык. Билесиздер да, поез жолго жатылган адам кандай болот, билесиздерби? Помидор кылып деп өтүп кете турган нерсе. Бул поез жол эмес, Аллахтын шариятына чыккан болот. Шарият ама тардайна ан аслиман васалак ва aqta'a man qata'ak. Сени менен мамиле кылган адам менен мамилени бекемдесем, сени менен мамилени үзгөн болсом, сен ыраазы болосуңбу деп тууган урук мамилеге айткан. Ушентип Аллах Таала ыраазы боло турган жолго туруп алгандык туугандар Аллах Тааланын аятына, Аллах Тааланын шариятына каршы чыккандык. Муну ошондуктан ким кандай болсун, кандай залым болбосун, кандай жамандык көрсөтпөсүн, Аллахтын жолуна чыкпайлы. Мамилени үзбөйлү. Майли биз өзүбүз мамилени үзгөн болсок, биз өзүбүз күнөөкөр экенбиз. Аллахтын каргышына калып атабыз. Бирок башкаларды ал нерсеге кошпойлу. Өзүбүз неге өзүбүз деле мамилени үзбөшүбүз керек эле. Анткени Куранда айтып атат Аллах Таала. Ким сени менен мамилени үзгөн болсо, тууган урк менен, анда сени менен ошол менен мамилени үзөм деп. Аллах Таала баарыбызды тууган урук менен мамилени бекемдей турган пенделерден кылсын. Тууганыбыз менен мамилени бекемдеп, Аллах менен болгон мамилебизди бекемдеп ала тургандардан кылсын. Аллах Таала бизди тууган урук менен мамилени үзүштөн өзү сактасын. Тууган урук менен мамилени үзүп, Аллахтын каргышында калып, тозокко татыктуу болуп, эң начар болуп калган адамдардан болуп калуудан Аллах Таала өзү сактасын. Ушул сөздүн аягында бир нерсени айтайынбы туугандар? Ким тууган урук менен мамилени үзгөн болсо, миллиондорду кармаса дагы бул кедей болот. Барака жок болот. Муну көзүбүз менен дагы көрүп жүрөбүз. Ким көрбөсө мен айтып берем. Мамилени үзгөн адамдыкын айтып берем. Мондай кыйроосу бар деп. Анткени эмнеге муну коркпой айтылтасыз? Аят бар бул жөнүндө. Ким тууган урук менен мамилени бекемдей турган болсо, мунда баракасы бар. Эчтекеси жок болсо дагы бунун үйүндө бакыт бар. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Анас ибн Маликтен риваят кылган хадисте бар: "Мен сарраху айюбусата лаху фи ризқи ва юнса лаху фи атари фальясил рахима." Кимди рызкысы кең болушу
жана өмүрүнүн узун болушу, аркасынан из калышын каалап, ошол нерсе сүйүнтсө, демек ал тууган урук менен мамилени бекемдесин деп. Кимди сүйүнтпөйт? Кимдин ырыскысы кең болуп, бай болушу өзүн сүйүнтпөйт. Барыбыз сүйүнтөт. Андай болсо, тууган урук менен мамилени бекемдесин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул нерсени бизге сүйүнчүлөгөн. Ким ырыскысынын бекем болушун кааласа, Аллах менен мамилени бекем болушун кааласа, тууган урук менен мамилени бекемдесин. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.